Құдай Тааладан сұрадық, дуа қылдық, берген жоқ. Эмне кылышыбыз керек? Дуадан эч качан токтобошубуз керек. Биз инсандар Аллах Тааладан сураганыбызда эгер болбой калса, Алладан качабыз, алыстайбыз, дуа кылбай коебуз. Андай эмес. Сиз жөнөкөй бир байдан сураган жоксуз. Же жөн эле бир мамлекеттин падышасынан сураган жоксуз. Сиз падышалардын падышасы, бүткүл ааламдын ээси Аллах Субханаху ва Тааладан сурап жатасыз. Аллах Таала сөзсүз берет. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо анын эртеси. Быйыл болбосо эмнеге жылы. Бул дүйнөдө болбосо акыретте сөзсүз ошол дуаңыздын соопторуну аласыз. Пенде ушул дүйнөдө кабыл болбогон дуаларынын соопторуну аркы дүйнөдө алган кезде мындай дейт: Я Алла, аттиңай, ушул дүйнөдө бир дагы дуам кабыл болбой эле койсо болмок экен деп өкүнөт экен да. Ошондуктан мусулман адам эч качан дуадан токтобош керек. Аллахтан сураганды токтотпош керек. Алла Таала сөзсүз берет.